Шайлоо өнөктүгүн уюшкандыкта таза адилет өткөрүү максатында атайын республикалык штаб түзүлгөн. Негизги максаты өнөктүктү өткөрүүдөгү уюштуруу иштерине ачык жардам көрсөтүү, техникалык маселелерди чечүү, шайлоо комиссиялары үчүн ыңгайлуу жайлар менен камсыз кылуу аракетин көрүү. Эң биринчиден шайлоо убагында, шайлоого даярдык убагында, шайлоо жүрүп аткан мезгилде, шайлоо жыйынтыгын чыгарып аткан кезде биз шайлоо комиссияларына шайлоо комиссияны баштап, участкалык шайлоо комиссияларына чейин көмөк көрсөттүк. Мамлекет тарабынан бере турган жардамдын баарын убагында тез көрсөтүш керек. Булар кайсылар? Алар ошол шайлоо комиссиянын иштешине кенен жана жылуу бөлмөлөрдү көтөрүш керек, имараттарды. Быйылкы шайлоонун артыкчылыктары бир топ. Жогорку кеңештин 90 депутаттын 54-ü Кыргызстан боюнча бирдиктүү округтан партиялык тизме, ал эми 36-сы бир мандаттуу округтан шайланып келиши керек. Башта шайлоого баргысы келген талапкер өз милдетин же кызматын убактылуу токтосо, азыр кызматын биротоло тапшыруу керек. Бул административдик ресурс колдонуунун алдын алуу жараянын көздөйт. Мурда партиялар жетекчилердин баарын чогултуп алып, убактылуу шайлоо отпускасын алып алып, баары шайлоодо жүрүштү. Азыр саясатчы болом, депутат болом деген биринчи деңгээлдеги жетекчилердин баары ошол толугу менен кызматын тапшырат. Кыргызстанда 3 төңкөрүштүн тең учу шайлоонун акыйкатсыздыгына болгон нааразычылыктан улам жаралган. Ошондуктан өткөндөн сабак алып, шайлоону акыйкат өткөрүү талабы мамлекет башчысы тарабынан жүктөлүп отурат. Баары менен ушундай шартта сүйлөшүп турабыз. Бул шайлоону ел бүткөндөрү шайлоону өткөзүп берилди. Арды шайлоо бош баштан электери, эчтеке болуп электери, кээ бир саясатчылар чыгарып алат. Шайлоо жаңжал менен төңкөрүш менен башка менен эчтеке менен бүтпөйт. Ага эч негиз жок. Биз мамлекеттик органдардан ага негиз бербейбиз. Жалал-Абад облусунда жалпы 7 округ, 100 миңден ашуун шайлоочулардын саны менен түзүлгөн. Облуста талапкерлердин саны бүгүнкү күндө алганда бир мандаттуудан 19. Талапкерлердин ар бири партияларга баштагыдай тандалма мамиле жасалбайт. Кыянаттык менен партиялар тарабынан пайдаланууга жол бербөө максатында талапкерлердин тизмесинде мурдагыдай 200-гө жакын талапкер болбойт. 54 гана талапкерди ар бир партия көрсөтөт. Мындагы шайлоодо шайлоочуларга берген бюллетенде 3 белги коюлушу керек. Бул боюнча да атайын түшүнүк келтирилди. Бюллетенди алганда болсо саясий партияны тандаш керек, биринчи галочка болуп, анан астында 54 квадратчик болот. Ар бир квадратчиктин жанынан номери болот. Ал жерде ошо жаккан ошо саясий партиянын ичиндеги курамындагы тизмедеги талапкер жаккан талапкерге ошол жерге галочка коюш керек да. Саясий партияга галочка берип, талапкерге берилбей калса, бул жарактуу бюллетен болуп эсептелет. Эмне себептен? Бул саясий партиянын 5% босогону өтүш үчүн. Башта бийликтин партиясы, бийликтин адамы деген түшүнүк орун алып, аларга өзгөчө мамиле жасалчу. Азыркы шартта бир дагы бийликчил партия жок экендиги да жолугушууда баса белгиленип кетти. Эске салсак, шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу ниетин билдиргендердин арыздары 13 октябрга, ал эми катталуу үчүн документтер 18 октябрга чейин кабыл алынат. Гүлжан Амандоева, Бурханбек Матов, жаңылыктар үчүн.